жаңы жылдын алдында биз шаардыктарга ушул кыргыз көчү аттуу монументалдык комплексти белек кылып берип отурабыз. Элибизде кеп бар эмес, бешигин көрүп төрүнөт деп. Кудай буюрса мына шаарыбыздын чыгыш дарбазасы толук бүтүп, элге кызмат кыла баштады. Бул жер жаштар сыйынган, элибиз сыймыктана турган, шаардыктарыбыз сыймыктана турган жакшынакай шаарыбыздын бир маданий бир очогу, тарыхый очогу болуп калат деп мен силерди ишендирип кете алам. Dünyadagi Japadan жалгыз айкели байыркы Ош шаарында орнотулушу жалпыбыз үчүн чоң сыймык.
Жаштар биримдиги элдик партиясынын лидери кылып шайлаганыңыздар үчүн баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Бул ишеним мага коомдук милдет менен катар миңдеген партиялаштарымдын алдында опол тоодой жоопкерчилик жүктөп отурат.